саламатсыздарбы. Биздин демеушүлөрүбүз ошо Сарыкулов Айбек баке чоң рахмат ошо деме көрсөтүп турнирди өткөрүп келатат. Ашым жылдан жылга турнир өсүп келатат. Ошо бүгүнкү күндө 200дөн ашык балбандар күрөшүп жатат биздин мелдеште. Ол салмак категориясында. Ошондой эле Тосор айылынын машчылоосу Кыдалиев Бакыт бакеге жана Жапаров Адылга чоң рахмат. Ушундай мелдешти жыл сайын өткөрүп келишет. Ошондой эле ырайчы беле жана Тосор коомдук бирикмесине жана Куптөр оператив компаниясына ошо мелдешти 6 жылдан бери өздөрүнүн колдоосуна алып, акыркы алыскы мелдештерге келген балдардын жатакана тамагын алышат өзүнө. Чоң рахмат. Ошондой эле айта кете турсак, бизде жакшы неме бар, жаңылык бар. Жудо күрөшү боюнча биздин 2 бала жайкы олимпиада оюндарына жолдомо алды, лицензия 60 килограммда Бистаев Отар жана эң оор салмак категориясында Краковецкий Юра. Ошол кубанычыбыз. Эми ошого байланыштуу бүгүн олимпиада оюндарын жеңүүчүсү Каныбек агай келип калыптыр. Каныбек айдан бери 2 балага бата сурап албайлы, Bismillahirrahmanirrahim. Barыбыз биринчи Аллага жалынып, Алла дейт экенбиз. Биздин экинчи жалына турган адамдар Эната. Үчүнчү жалына турган бизде мугалимдер, бизди окутуп чокуткан ага эжейлер. Мына ошол улууларды сыйлаган, Энатаны сыйлаган, эл жерим деп патриот болгон, өзүнүн астына көп максаттарды коюп ошолорго жеткен, улуу жакшы адамдардын жолун жолдогон, жерим элим деп дегенде ичкен тамагын жерге коюп, эл жер үчүн кызмат кылган, чынчыл, адамкерчиликтүү, ушул кыргыз элинин желегин желбиретип, гимнин ойноткон жакшы адам болуп, жакшы спортчу болуп чоңойгула. Амин. Берген батаңыз жараткандын кулагын сүйүнсүн. Сизге чоң ыраазычылыгыбызды айталы. Албетте ошол батанын баары кабыл болсун. Азыр болсо, урматтуу туугандар, Тосор коомунун мүчөлөрү Темир мырзаны, Асылбай мырза, Тыныбек мырза, Айбек мырзаны ушул жакка чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Тосор коомунун мүчөлөрү бүгүнкү спорттук иш-чарага чоң өзүнүн салымын кошуп жаткан, элге алыска атагы даңкы чыккан Кытай, Туркия, Россия жана башка көптөгөн өлкөлөргө Тосордун атынан тарап, Тосордук элин, кыргыздын элин колдоп жаткан мырзаларыбызга бир кол чап койсоңуздар. Кана кол чап коюңуздар. Кымбаттуу Тосорлук айылдаштар, ата-энелер, ушерден төрөлүп, ушерден чоңоюп, ушерден өсүп, ушерден билим алып, анан шаарга кетип, шаардык болуп калган менен биз Тосорду унутпай, эжелибизди унутпай, дайыма ошол жакты шаарда жашап турсак дагы, ошол иштеп атсак дагы, бу жака келип кетип, силер менен аралашып, көңүлүбүздө, оюбузда дайым элибиз турат, Тосор эли турат. Ошон үчүн силердин бабарегиндей бүгүнкү ийгилиңер да кут болсун. Анткени бүгүнкү бабарегил иш боюнча мына Тосор деген ат, Тосор коому деген ат, мына Тосор эли деген ат, мына бабарегиндей иштер менен дагы Кыргызстандын чегинен чыгып, дүйнөгө таанылып атабыз. Мына бабарегил дүйнөгө бизди таанылтып аткан, Тосор элинен чыккан мындай элдик кызматкерлер, элге кызмат кылган уулдарыбыз, кыздарыбыз болуп атат айылдар. Мына ошон үчүн могу Тосор эли бекер эле эмес экен, жөнөкөй эле эмес экен. Тосордон чыккан кыйын адамдар болгон, баатырлар болгон, акылмандар болгон. Мына ошолордун жолун улантып, мына бүгүн дүйнөгө белгилүү болуп атабыз. Алардын бири мына баатырларыбыздын бири Жанек атабыздын 200 жылдыгын белгилеп атабыз. Ошоорта чара болуп атат. Андан дагы башка баатырларыбыз бар, Берикбай атабыз бар, аны белгилеген атабыз кыскасы. Ошентип анан бабарегил бүгүн бул жерде атайын тиги бабарегил уюштурууда
Buna 5 mekeme uyuşturup atat. Oşonun 5'inin başında bizim Tosorgomu turup atat. Tosorgomu Bişkekten uyuşturup bunakay. Tosorgomu uyuşturgan Aybek menen Tınыбek degen uğuldarımız bolup atat. El aralık biznesmenler bular. Buna uşul uğuldarımız ömürlü olsun, ömürlü olsun, işleri iyilikli olsun, uzak yaşasın aylanayınlar. Buna Tosor elimizin atın çıkarıp atkan buna uşul sayaklı uğuldarımız bolup atat. Anam bugün bu evinde el aralık meldeşkanan teyak gelgen katışıp barız güve olup atabız. Şunda işlerde olaversin, kut bolsun uşul ilgiliniz Tosor elin. Tosor eli jakşı el bolgonduktan bu evinde olman atımız çıkıp atat. İlgiliniz kut bolsun, ulanaversin. Uyuşturuculardan işi bundan ardağı bolaversin. Şunda ile jakşılıklar menen danktalıp dünyaya biline vereli. Dünya atımız çıkıp uşun tutdağı bundan arda ulana vereli. Jakşı iyilikleri kut bolsun. Tosor eli yaşasın. Kalçap koyuңuzдар. Tosor komunun müçөлөрү кошулабыз, Рахмат. Тилегибиз бир экенин унутпайлы. Аксакалыбызды, профессор адамды бир жакшылап кол чаппасак билесиңер, эмне болот? Кол чап коюңуздар. Бүгүнкү спорт майрамына чоң салымын кошуп жаткан албетте Тамга айыл кеңешинин төрагасы дагы Дүйшөнбиев Адилет мырза бул жакта. Бир кол чап коштоп тосолалы. Келиңиз, Адилет мырза. Тамга айыл өкмөт башчысы жана ошондой эле айыл өкмөтү Кылчан байкебизди, анда ошол эле жамаатка аксакалдардын улуусу Исхак байк агабызды жана ошол эле Асан Ыдырова келиңиздер, келиңиздер. Урматтуу, бүгүнкү Жанек Баатыр атабыздын 200 жылдык юбилейине арналып 6-чы эл аралык жүзө боюнча биринчилик болуп аткан катышуучулары, барыңыздарды бүгүнкү майрамыбызда мен куттуктайм. Аттан аттын несі артык, ашыр авасқа несі артык, эрден эрдин несі артык, эр сайышта күч артык, хандан хандын несі артык, калкым деп күйгөн иш артык деген тетиги биздин эне сайдагы ата бабалардан бери Барсбектен бери келатыптыр. Анан эми канча кылым өттү дагы баатырлардын аттары, акындардын аттары, ойчулдардын аттары калат экен. Анан биз бүгүн Жанек Баатыр атабыз менен сыймыктануу менен дагы бир жолу сиздер менен жолугушуп атабыз. Урматтуу жаш спортчулар, көрүп келген агайын туугандар, ушундай иш-чаралар көп болсун, мекенибиз күчтүү болсун, дыштан келген коноктор дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзсүн. Эгер чын эле татыктуу болсо биринчиликти алып кетсин, ичкүдүлүк жок. Анан Кудай буйрса биз улуу күндүн алдында турабыз. Ошол күнүбүз орозобуз кабыл болуп, кечимдүү болгонго үйрөнөлүк, сабырдуу болгонго үйрөнөлүк, чыдамкай болгонго үйрөнөлүк алтындар. Элге журтубузда тынчылык, токчулук болуп, жеке эле Тосор эмес, бүтүндөй районубуз, бүтүндөй областыбыз, республикабыз, коңшу колоңдор аман болсун. Ушундай майрамдар дагы улана берсин. Биз спортчуларды колдойбуз. Анткени спортчулар биздин аталар кезегинде баатыр болуп таанытып атса, а спортчулар биздин мамлекетибизди азыркы олимпиадаларда таанытат. Анан эми балдарга ак жол каалайм. İşlerinde ийгилик болсун, окууларында ийгилик болсун, травма болбосун, бүгүнкү өмүбүз жакшы ийгиликтүү өтсүн. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү 6-чы Жанек атабыздын турнирин чын жүрөгүмдөн маарекеңиздер менен куттуктаймын. Жандан айтылып өткөн сөздүн баарына, төмөндө агаларым айткан сөздүн баарына кошуламын. Барыңыздарды айылдык кеңештин атынан жана биз айтып коюшубуз керек, урматтуу бир туугандар, четтен келген коноктор. Биз Тамга айыл өкмөтү болуп аталабыз. Тамга айыл өкмөтүндө 2 айыл барбыз, Тамга Тосор деген. Анан сиздерди бүгүнкү мен Тамга элинин атынан, Тосор элинин атынан жана Тамга айылдык кеңештин депутаттарынын атынан барыңыздарды бүгүнкү маарекеңиздер менен куттуктаймын. Окуткан Кураныбыз кабыл болсун. Мен тилек кылат элем ушундай Жанек атабыздай баатырлар Тамга Тосор элинен чыксын, Ысык көлдөн чыксын, деге эле Кыргызстандан баатырлар чыксын деп тилек кылмакчымын. Жана ошондой эле терең ыраазычылык айтып өткүм келет, ушул жерге келген бизди куттуктап келген агаларыбызга, конокторго төмөндө айтып өткөндөй мелдешке күчтүүнүн күчтүүсү жетет. Барыңыздарга, ушу турнирге катышып атканыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалаймын.
Biz дайым спортту колдойбуз. Жана ошондой эле айылдык кеңештин чечими менен айыл өкмөт башчысынын атынан, Тамга элинин атынан, Тосордун элинин атынан айылдык кеңештин чечими менен бүгүнкү мааракеге 50 000 сом кошумча ала келгенбиз. Чакан болсо да кабыл алып коюңуздар. Жана ошондой эле спортту колдоо максатында Тамга айылында да жакшы спортто жүргөн биздин инилерибиз, агаларыбыз бар. Өзүбүздүн Тамга айылында агаларыбызга дагы инилерибизге спортту колдоо максатында деп өтүп кеткен 2-3 күн мурунку сессиянын чечими менен спортко 100 000 сом карадык. Бүгүнкү майрамга 50 000 сом кошумча айылдык кеңештин Тамга Тосордун элинин атынан сиздерге кошумчабыз бар. Андан тышкары Кудай буйрса бүгүнкү менен эле чектелбейт. Мындан аркы 7-турнир, 8-турнирде дагы баарыбыз Тамга Тосор эли колдойбуз. Өнө бергиле, өсө бергиле. Ден соолугуңар чың болсун. Кудайым буйрса Кыргызстандан барган спортсмендер дагы чет жерлерден жакшы жеңиштерге жете берсин деп тилек кылмакчымын. Баарыңыздарға аманчылык, ден соолук, ынтымак каалаймын. Мурун Жанек Баатыр атабыз төрөлүп, мына ошо Кыргызстанды чүй, нарын, ысыккан басып алуучулардан коргоп келген киши болчу. Жакында Актанадан чыккан Сыдык Баатырдын жанында Сыдык Баатырдын бир сөзү эсиме түшүп атат. Сыдык Баатыр айткан экен: эгерде элибизди жоо чаба турган болсо, Жанек Баатырды чакыргыла. Жанек Баатырсыз эч нерсе кыла албайбыз деп. Демек тарыхта бул чоң нерсе. Бүгүнкү өтүп жаткан майрам спорт майрамы. Жаштар үчүн, бул келечек үчүн абдан чоң сабак болуп эсептелет. Анткени бүгүнкү майрамдын негизги максаты ошо биздин балдарды келечекте ата мекенди сүйгөн, элин сүйгөн, жерин сүйгөн мекенчил адамдардан тарбиялаш керек. Мына бүгүнкү келип отурган дүйнөнүн чемпиону, дүйнөгө таанымал Каныбек Осмоналиевдин жана башка спортсмендин мыкты азаматтарынын келиши бул көлдө, Тосордо, Тамга айылында ушундай жакшы оюндардын, жакшы спорттун майрамы болуп жатканынын күбөсү. Алар сыяктуу да биздин балдар келечекте ушундай болсо деген жакшы. Мына биздин балдардын келечеги кенен. Тосор айылынын азаматтары жаңгыз гана Жанек Баатырдын элесин элестетпестен бүткүл дүйнөлүк жүзүнө таанылган эр азаматтарды чыгарды. Алар канында бар. Мына Айбек, мына Тынчтык, жана башка жолдоштор, жана башка балдарыбыздын эр жерине кылган мамилеси бүткүл элге сабак боло турган. Мындан тышкары ученыйлар чыкты, академиктер чыкты, белгилүү адамдар чыкты. Мына ошонун баары Тосор элинин канында бар экени белгилүү. Сиздерге чоң рахмат, уюштуруучуларга чоң рахмат. Аман болгула. Баарыңар спорттун тааныган келечектин ээси болгула. Урматтуу агайын туугандар, ааламга жер айылдан баш кадам шилтелсе, чемпиондукка ушу Тосордон эметилип турат. Жер соорусу жетегибиздин алтын дарбазасын аттап келген Каныбек аксакал сизге. Жер соорусу жетегибиздин алтын дарбазасы Тосор айылы. Ошол дарбазаны аттап, ушу балдарга тилек каалоо айтканыңызга сизге таазим. Ал эми ушул күндү уюштуруп, ары бери чуркап жүргөн Тыналиев Бакыттын эмгегин эске албасак, анда бул такыр жарабастык болот. Ошондуктан Бакытка исинде ийгилик каалап, кол чаап койсоңуздар. Ушуну уюштурган жигиттерге чоң рахмат. Биздин алтын дарбазаны дагы атактуу адамдар аттай берсин. Рахмат. Биздин урматтуу айыл өкмөттөрдүн аксакалдарына бир кол чаап узаталчы туугандар, кана басарбы? Бишкек шаарынын дене тарбия жана өспүрүмдөр мектебинин директору биздин урматтуу Досалиев Даулет мырзага ушул жакта жакшынакай тилегин жаңыртып койсун деп суранат элек. Бир жакшылап кол чаап коштоп тосуп алыңыздар, кана келиңиздер.
Урматтуу туугандар, мүмкүн болсо алыстабай туруңуздар. Азыр концерттик программабыз да бар. Эч жакка жылбай туруңуздар, отуруп бериңиздер. Урматтуу жаш балбандар, урматтуу тосор эли жана ошондой эле ушу жарышты уюштуруп аткан демөөрчүлөр, машыктыруучулар жана калыстар тобуна. Биринчиден айтарым, бу Жанек Баатыр атабыздын арбага колдоп ушул турнир ар дайым жыл сайын өтүп, 6-чы турнир дагы өтө берсин. Анан бул турнир азыр мына 4 мамлекет катышып отурса, эмдигиде да дагы бир мамлекеттер кошулуп, чын эле эл аралык турнирге айлансын. Ал эми бул жерде мага чейинки сүйлөп кеткендерге кошулам. Ушу Кыргыз Республикасынын Кыргыз жеринин кереметти ысык көлдөн аккан арыктан суу агат демекчи, ар дайым чоң спортсмендер чыккан. Мынакей алдыңарда бул Кажыбек байке, биз убагында спортто качып жүргөндө ушу Кажыбек байкени күмөр тутуп, ушу Кажыбек байкеде күрөшсөк деп аракет кылдык элек. Мынакей бүгүн Кажыбек байке отурат. Ал эми дагы айтып кетчү нерсе, мынакей азыр мындай карап көрсөң жөн эле жыл, спорттун тилине айландырсак 16-чы жылы өзүңүздөр билгендей Риодо Олимпиада оюну болот. Ошо Олимпиадада биздин кыргыз спортсмендер жакшы жетишкендиктерге жетсин. Болбой калды дегенде 2008 жылкы канат менен Русландай болсун. Андан ашып 80 жылкы Олимпиада Канек байкебиздей результат берсин. Ошол рахмат. Калчак коюңуздар, урматтуу биздин Даулет мырзага, Досалиев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу жана эл аралык турнирлерден калысы колчак коюңуздар да бир жолу. Чоң рахмат. Ушу бардык нерсе ушул кичинекей нерседен башталат. Аламга кетчү жол айылдан башталат деген сөз эң туура. Мына бул жерде ошо турнирде жаш балбандарыбыз катышып атат. Ушул жерде мына чеберчиликтер өсүп жетилип, анан бул мына жигиттерибиз ушу агайларыңардын сөзүн угуп, түз жүрүп, ушу агайлар айткан иш аракеттердин баарын аткарсаңыздар, келечек сөз ачылат. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул жердеги ушу балбандарыбызга да ушу каалайм, кең келечек, ачык асман, спорттогу дайыма чоң ийгиликтер болуп турсун. Мына бул жерге Каныбек Осмоновичтин келиши дагы биз үчүн чоң сыймык. Мына ушул жерде дзюдо боюнча мына тиги Сабыр агайыбыз жүрөт. Мына Сабыр агайыбыз дагы ушу көлдөгү дзюдо боюнча мында живой легенда деп койсок деле болот. Мына Олимпиаданын канча деген катышуучуларын чыгарып, мына өзү да мынакей ушу 2-3 Олимпиадага катышып келген, эл аралык класстагы спорт чеберлерин тарбиялап, 40тан ашык мына спорт чеберин мына даярдаган агайларыбыз ушул жерде мына ушул турнирде дагы катышып атышат. Дзюдо күрөшү боюнча Ысык көл областы дайыма астыңкы орундарда жүргөн. Мен ушул залдагы ушул балбандарга дагы айрыкча мына ушул турнирди уюштуруп аткан Бакыт агай менен жакында тааныштык. Областык спорт бөлүмүндө мына уюштурулганына 1 жыл болду. Кудай буйрса биз дагы өзүбүз ушу иш планды жакшынакай кабыл алып, ушул турнирдин дагы деңгээлин жогорулатуу боюнча иш чараларды жүргүзөбүз. Бардыгыңыздарды ушу спорттук байрамдар менен куттуктайм. Дагы ушу айтып кетчү нерсе, ушу дзюдо федерациясы мынакей Караколдода өткөндө республикалык турнирди уюштуруп бергенсиңиздер. Мына бул жерге келип, ушундай бир жакындан жардам көрсөтүп атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушу бардык уюштуруучуларга областык спорт бөлүмүнүн атынан терең ыраазычылык айтам. Чоң рахмат. Ийгилик болсун балбандарга. Колчак коюңуздар. Адеп Башате коомдук прогрессивдүүлүк фондунун конокторунун атынан бүгүнкү кечте жакшынакай тилектерин жаңырта турган Акимбаев Аскарбек мырзаны жана Ырзбаев Абакир байкебизди чакырат элек. Келиңиздер. Колчак коюңуздар туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мейримдүү, ырайымдуу боорукер Алла Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу жакын алыстан келген биздин бир туугандар. Алгач мына Рамазан айынын босогосунда турабыз. Алла Таалам ушул ыйык айды баарыбызга куттуу, берекеттүү кылган болсун. 11 айдын султаны болгон Рамазан айда Алла Таалам бизге баарыбызга жакшылыгыбызга, ынтымагыбызга, ушундай бир нелерибизге себепчи кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү иш чараны Алла Таалам берекелүү кылган болсун. Балбандарыбызга күч кубат берсин дейлик. Андан кийин ушул иш чарага демөчү болуп келген биздин
дайыма жакшы иштерге демечи болгон биздин Айбек байкебиз мына Түркиядан келип отурат. Андан кийин ошол байкебиз менен чоң окуп 92-жылы Египетке барган, Түркияга барып окуп келген биздин Гүлжигит байкебиз мына өзү Жалал Абадтан болот, чоң иштешип келатат. Бир эле ушул иш-чарага эмес, буга окшогон көптөгөн иш-чаралар демечи болуп, биздин инилерибизди келечектеги ошол Кыргызстанды көтөрө турган жеткинчектерге демечи болуп келген байкелерибизге чоң ыраазычылык билгизебиз. Анан биз мына Кудай буйрса эртең 7 мына июнда ошол байкелерибиздин демечилиги менен, Тосор коомунун демечилиги менен бул айылдын имамынын биргеликте уюштурган биздин ооз ачарыбыз бар. Кудай буйрса өздөрү да айтат, Кудай буйрса ушул Каныбек байкебизге да чоң ыраазычылык билгизебиз. Анан ушул байкелерибизге чоң ыраазычылык билгизүү менен биргеликте биз сиздерге мына орозо календар менен анан өтө бирөөнү бейиштин ачкычы болгон 5 вакыт намазды бизге эң жеңил, оңой, кыргызча үйрөткөн китепти сиздерге ала келдик. Кудай буйрса бул бир пачканын ичинде ушул китептер бар. Молдекеге Кудай буйрса ошол тапшырып өзү бейан кылып берет. Чоң рахмат сиздерге. Дүйнөнүн чемпиону, Борбор Азиянын сыймыгы, көптөгөн жылдар бою машыккан, жашы 70ке жетип 70тен ашкан, болбосо былтыр эле Афинадан классика күрөшү боюнча чоң медалдардын ээси болгон биздин урматтуу аксакалыбыз Абакир байкебизге, Кызбаев аксакалыбызга бир кол чап коюңуздар. Самбо күрөшүнүн дүйнөлүк чемпиону. Келиңиз. Саламатсыздар туугандар, мен өзү барыс кондуп болом. Силер менен тууганбыз. Силерге бореки силердин могу атанын арбагы колдосун, ишиңер ийгиликтүү болсун, ден соолугуңар жакшы болсун. Ушу балдарыңар мендей 70тен ашса да күрөшсүн. Былтыр Афинага барып классика болуйду утуп алдык. Быйыл Хорватияга кетип атабыз, Югославияга 70тен ашканда. Илгери аталарыбыздын баары ошондой Бердой ата дейт, Бердой ата биздин чоң ата болот баарыбыздын. Ошолордун арбагы колдосун. Силерге ишиңерге ийгилик, ден соолук, өзүңөр умур болсун дагы, бай болуңуздар. Азыр болсо дагы бир жакшынакай тилектерин жаңыртыра турган Жия бизнес ассоциациянын өкүлдөрү да белектери бар экен. Мүмкүн болсо тилектерин айтып коюшсун. Кол чапкоч топтосуп алыңыздар. Кана, келгиле. Жакшы бир жөрөлгөн үстүндө күбө болуп отурабыз баарыбыз тең. Бизге өтө кубанычтуу, өзүбүз бая Жия жакшы ишкерлер ассоциациясы быйыл көлдө ачканбыз филиалын. Тосор коому менен көптөн бери Бишкекте иштешип келатабыз. Айбек байкени жакшы тааныйбыз, Тыныбек байкени жакшы тааныйбыз. Бүгүн бир көлгө бизге баарыбызга тең бир үлгү боло турган жакшы бир иш аракеттин үстүндө турабыз. Биз кубанычтабыз. Могу жерде азыр эми балдар ысып кетти окшойт. Жанатан бери баягы айтылып атат, Жаныбек Батыр, Жаныбек Батыр деп Жанек Батыр деп айтып атат. Могу жерде ошонун урпактары мына бүгүн мак чыгып атат. Бүгүнкү ошо Тосор коому, бүгүнкү уюштуруучу ушу Тосор айылынын тургундары, силерге чоң рахмат. Ушундай баянда салым салып атасыңар. Баягы Батыр өзүнөн өзү чыкпайт экен. Батыр дагы мондай машыктырса, балким ушулардын арасынан бир элге, жерге кызмат кылган батырлар чыгат болуш керек деген бир ниеттебиз. Ошол тойгут болсун, бул баягы жакшы бир 6-чы жолу өткөзүп аттыр. Кудай буйрса, мына международный эмеге өтүптүр. Ошо Тосор коомуна, Тосор айылына жакшылыкты каалайбыз. Ушу балдардан кийин күчтүү балдар мамлекетке, элибизге, жерибизге кызмат кылган балдардан чыксын. Азыр биздин Жиянын директору, аткаруучу директордун сөзү бар. Чоң рахмат, саламатсыздар. Биздин да чакан белегибиз бар ушу Тосор коомдук кыймылына. Ошол жака белегибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Тосор коомунабы же уюштуруучуларгабы? Анда Бакыт байке тапшырып бергиле. Туура эле болот. Кол чап койгула, туугандар көрө албастык кылбай. Албетте тарс эткен бар тамаша. Эми бүгүн мына алыс жакындан келген конокторубуз бар. Казакстандын Ак Тау шаарынан келген
өзүнүн балдарын машыктырган жигиттерин алып келген казак бауырдаш туугандарыбыздын атынан Бек Болот мырзаны ушул жака чакыралы, келиңиздер. Кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар. Біз Ақтау қаласында осы 2700 километрден келдік. Қырғыз бен ағайын арқасында достастық, тыныш өмірімізде, елімізде тыныш болсын. Жанек Батырдың өзімізде не қылмасақ біз ешкім қолдамайды. Сондықтан біз Ақтау мен Бішкектің арасы 2700 километр. Бізде Каспий теңізі бар, Тосорда ыстық көліңіз бар. Сол екі ортада кеме жүретін бір кеме подаркіміз бар еді. Кораблик әкелдік құрметті. Ұйымдастырушысы жігіттерге бердік. Екі ортада жүзіп жүре берсін. Қазақ, қырғыз бір туған, қалғандарына кем туған тосорлықтардың атынан қазақтарға ысық! 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 Болдым? Ең урматтуу тугандар. Баягы аркандын башы бар, аркандын аягы бар дейт. Бүгүнкү концертибизди дагы баштаганга уруксат эткиле, бирок концерттин алдында ушул жака уюштуруучу жамааты бактагай келиңиз. Азамат агай каякта жүрөт, келгиле. Ушул кереметтүү спорт залдын ээлери, күрөш, жудо, классиканын ээлери, бүгүнкү таймаштын, оюндун, спорт байрамдын уюштуруучулары, Тосордун кулундары, биздин сыймыктуу болгон адамдары, коомдун атынан